10-июнь. Муниса Сабирова Аксай айылынын тургуну. Ал көчмө клиниканын келгенин угуп, ден соолугуна кам көрүү үчүн атайын дарыгерлердин көзөмөлүнөн өтүүдө. Айтымында мындай көчмө клиниканын чек арадагы айылдарга келип текшергени жакшы болгон. Себеби сентябрь айындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы окуяда көпчүлүк аялдар катуу чочулап, стресске кабылган. Көп адамдардын узак жакка барып көрүнө албай жатканыбызга өтө жакшы болду. Мен кирип көрүнүп чыктым. Өзүм ашказаным ооруйт эле. УЗИге түштүм. Женский жактан көрүндүм. Бардыгы жакшы, бизге өздөрүнүн билген немелерин айтып бердилер. Ошого мен ыраазычылык билдирем. Мобилдик клиника ар кандай климаттык жана географиялык шарттарда бейтаптарды текшерүү жана диагностикалык изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн бардык керектүү медициналык жабдуулар менен жабдылган. Айылга дарыгерлер келерин уккан аялдар жапырт келип, кезеги менен ден соолугун текшертүүдө. Биздин айылга келгени жакшы болду бир себептен. Себеби биз мындай балдарыбызды үйүбүзгө коюп эле, кеңири келип, кечке чейин болсо да очередь күтүп, өзүбүздү мындай көрсөтүп врачтарга дар-дармек жаздырып алабыз деп мындай очередти азыр күтүп турабыз. Борбордон келген дарыгерлер 3 күндөн бери аялдарды медициналык кароодон өткөрүп, көпчүлүгүнүн чек арадагы окуялардан улам чүнчүүгө дуушар болгонун байкаган. Стресс адамдын организминде өнөкөт жана онкологиялык ооруларды козутушу ыктымал. Мындан сырткары чек арадагы кош бойлуу аялдардын ден соолугу туурасында дарыгерлер болочок энелерге атайын сабактарды өтүп, кеп кеңештерин беришти. Ар кандай рак ооруларын алдын алуу көбүнчө болуп атпайбы, билбей жүрүшөт го. Көкүрөк рагын алдын алуу үчүн аялдарды мед кароодон өткөрүшүп атат. Маммолог, онколог жана акушер-гинекологдор. Бул жерде кальпоскопист да бар, кальпоскопиядан өткөрүп, ошо предраковый заболеваниялар бар, ошолорду коюп туруп, алдын ала кароодон өткөрүп, керек болсо шаарга же өзүнүн спец эмелерге жөнөтөт да. Мобилдик клиника буга чейин Лейлек районунун чек арада жашаган аялдарга жана өспүрүм кыздарга акысыз консультацияларды жана текшерүүлөрдү жүргүзүшкөн. Көп тармактуу дарыгерлер тобу Баткен районунун Карабак, Кызылбел жана Бозадыр айылдарында ишин улантат. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.